Эгер сиз финансылык кредиттик мекеме менен түшүнбөстүктөрдү же бир талаш маселелерди жөнгө салайын деген болсоңуз, анда өзүңүздүн мыйзамдуу укугуңузду колдонуп, кагазга жазып же ооздеги түрдө арыз даттануу сунуш менен кайрыла аласыз. Кайсы учурда кандай маселелер менен банкка кайрылса болот? Бул тууралуу Капиталдын Улуттук банк менен биргеликте даярдаган Финсабат рубрикасында. Банк же микрокредиттик уюм менен түздөн-түз сүйлөшүү бул эки тараптуу кызматташтыктын эң натыйжалуу жолу. Мыйзамга ылайык финансылык кызматтын ар бир керектөөчүсү бул банктын кардары болобу же кепил болгон кишиби же жөн эле жаранбы мекеменин жетекчилигине арыз сунушун жолдой алат. Кайрылуу жоопсуз калбаш керек. Эгер сиз банкка кайрылып жатканда бир кыйынчылыктар болуп калса, анда сиз атайын дайындалган жоопкерчиликтүү кызматкерлер болот, ошолорго кайрылсаңыз болот. Алар сизге кайрылуу жазуу түрүндө кайрылуу арыздарыңыз болсо, ошолорго толтурууга жардам беришет, же болбосо башка түшүндүрмөлөр да берүүгө милдеттүү да алар. Банкка кагаз жүзүндө же түздөн-түз кайрылууга болот, бирок олуттуу маселелер бар болсо арыз жазып, аны керектүү иш кагаздары менен коштоп жөнөткөн оң. Ага банк 10 жумуштуу күнүнүн ичинде жооп бериши керек. Айрым учурларда гана жоопту 1 ай күтүп калышыңыз мүмкүн. Банк арыз кайсы тилде жазылган болсо, ошол тилде жооп бериши шарт. Айтмакчы, арызды электрондук дарекке жөнөтүп же телефон чалып айтууга да болот. Финанс кредиттик мекемелерге сиз даттануу, арыз же болбосо сунуштарыңыздар менен кайрылсаңыздар болот. Мисалы, сизге банктын кызматкери орой мамиле кылып койсо, анда даттануу менен кайрылсаңыз болот. Эгерде сиз кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөттөрүн узарткыңыз келсе, анда арыздар менен кайрыласыз. Мындан тышкары, банктын ишин мыктылоо максатында сиз өзүңүздүн сунуштарыңыз болсо, ошолор менен да кайрылсаңыз болот. Банктар келип түшкөн арызды кылдат карап чыгышат. Бул аларга кемчиликтерин оңдоп, тейлөөнү жакшыртып, кардарлар алдында аброюн оңдоого жардам берет.